Досыма Англияда иштеп атам десем ушундай деп ойлоптур. Анан отурсам СМС келет. Варахматуллах ва баракату. Как ты, мой брат? Чё ты, мой брат? Где ты, мой брат? Теле он скат. Мэри Франклет. Джузен Бенда. Негизи мынандай болгон да. Ушундай жумуштар болгон. Эхе. Маймун чек. Жумуштан келет. Assalamu alaikum. Бүгүн полиядабыз. Медалдын экинчи тарабы тугандар. Жамгырда иштеп атат. Иши мындай болот экен. Карап турат көрдүңүзбү? Бул жака только иштегени гана келесиздер. Жалбырак. Баягы ары бери басып убакыт өткөрүш деген нерсе жок. Только иштеш керек. Адамды салып коет аркаңызга. Карап турат сизди. Иште деп турат. Только иштеш керек. Айтайын дегеним тууганым кайерге барсаң дагы мамайдын көрө деп коет го. Кыйынчылык бар. Ар кандай мындай бардык жерде өзүнүн кыйынчылыгы бар да. Ошого чыдап иштеш керек болот. Англияда өзүнүн кыйынчылыктары бар. Бирок биз пахабызда иштеген үчүн ишибиз жеңил, Кудайга шүгүр. Кээде ушунчалык жеңил болуп калат. Коробканы боксту ошо коробканы боксту мындай салып коюп эле бир станокко салып коюп эле турган учурлар болуп калат. Бадыраңдар келет, помидорлор келет, аны ол салып туруп эле сала беребиз. Упаковка кылып ящикке сала беребиз. Ушундай жеңил жумуш болуп калат да. Талаада иштегендер үчүн бул иши оор туугандар. Ошол. Анан досума айтарым, эгерки иштейин деп келе турган болсоң, өзүң келип иштеп көр, анан кийин анан айтасың анан кандай экенин. Ошол туугандар. Англияга келем деген досторго жөнөтүп коюңуздар. Ассаламу алейкум.